Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Президент Кытайга качан бараарын айтты. Кыргызстан 165 өлкө менен кызматташып жатат. 124 ар түрлүү эл аралык уюмдардын мүчөсү. Коңшулар менен мамилелерди бекемдөө биздин башкы максатыбыз. Акыркы учурда коңшулар менен мамиле салкындап кеткен. Казакстан жана Өзбекстан менен болгон мамилебиз сапаттуу жана жаңы деңгээлге чыкты. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров маалымат жыйынында билдирди. Президент Кытай менен болгон мамилеге токтолуп, коронавирустук абал турукташкандан кийин Кытайга сапар ала тургандыгын билдирди. Ошондой эле эл аралык мамилелер бекемделип, Будапештте элчилик ачылганын айтты. Жыйынтыгында мамиле кылууга кызыктар өлкөлөр менен кызматташууга ачык экенин белгиледи. Булак, Марал ФМ, Чекит КЖ. Садыр Жапаров эң келбеттүү президент. Мындай бааны Түрк эл аралык медиасынын журналисти Хатима Халилова эл аралык сурамжылоолорго таянып берди. Бишкекте Садыр Жапаров журналисттерге маалымат жыйынын өткөрдү. Түрк эл аралык медиасынын журналисти Хатима Халилова эл аралык медиа катары сурамжылоо жүргүздүк эле. Анын жыйынтыгы менен эң келбеттүү президент деген жыйынтык чыкты деди. Президент рахмат деп ыраазы болуп күлдү. Журналист сурамжылоо кандай ыкма менен жүргөнүн ага кайсы президенттер киргени туурасында так маалымат айткан жок. Булак, репортер, Чекит КЖ. Президент: Ирандагы Бендер Аббас порту Кыргызстандын пайдасына иштеп баштайт. Жакында эле Иран Ислам Республикасы Кыргызстанга Бендер Аббас порт шаарынан жер тилкесин бөлүп берген. Журналист мамлекет башчысынан Кыргызстан бул мүмкүнчүлүктү кантип пайдаланууну пландап жатканын жана бул порт боюнча кыргыз өкмөтүнүн алдыда кандай пландары бар экенин сурады. Иран бийлиги менен Кыргызстанга Бендер Аббас порт шаарынан жер тилкесин бөлүп берүү боюнча сүйлөшүүлөр буга чейин эле жүргүзүлүп келе жаткан. Жакында эле ЖКК жана ШКУнун саммиттерине катышып келгенден кийин Иран тарап Бендер Аббастан жер тилкесин бере тургандыгын билдирди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп калса, бул порт биздин абдан чоң пайдабызга иштеп баштайт. Кудай буйруса, аны иштетебиз деп жооп кайтарды Садыр Жапаров журналисттер үчүн уюштурулган маалымат жыйынында. Булак, КЖ, Чекит, Евразия Today, Чекит.ру. Нариман Тулеев 11 батырын мамлекетке өткөрүп бергени жатат. Бул туурасында Бишкекте өткөн пресс-конференцияда президент Садыр Жапаров билдирди. Учурда Нариман Тулеев 11 батырын мамлекетке ипотекалык компанияга өткөрүп бергени жатат. Буга чейин мен да бир үйүмдү өткөрүп берип, атайын акция баштадык эле. Анткени ал үйдү сатса 4-5 үй сатып алып берсе болот экен. Аны мугалимдер менен дарыгерлер ала алат, дагы 20-25 жылга ипотекалык насыя аркылуу төлөп берет. Бул деген 20 000 сом айлык алган жарандын 7-8 000 сомун төлөп үйлүү болот деген сөз, деди Жапаров. Муну менен катар быйыл мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталын 5,5 миллиард сомго көтөрдүк. Жаңы жылдан кийин дагы 5,5 миллиард сом бюджеттен нактылай акча бөлүнөөрүн шаардына кылды. Булак, репортер, Чекит КЖ. Жапаров үй бүлөсүн саясатка аралаштырбоого сөз берди. Эгерде байкасаңыз, кабарлаңыз. Садыр Жапаров үй бүлөсүн саясатка аралаштырбоого убада берди. Бул тууралуу 23 октябрда жылдык маалымат жыйынын өткөрүп жатып билдирди. Анын айтымында уулуна Эл үмүтү партиясына лидерлик кылуу боюнча сунуш түшкөн. Менин баламдын Эл үмүтү партиясы менен болгон катыштыгы бар экендигин депутат Дастан Бекешев айтты. Мен баламан сурасам, көрсө ага саясий партияны башкарып шайлоого аттануу сунушу чындыгында эле түшүптүр. Бирок мен катуу тыюу салдым. Эгерде кандайдыр бир аралашкандыгы тууралуу маалымат уксаңар, мага кабарлап койгула. Мен сөзсүз чара көрөм, дейт ал. Ал ошондой эле үй бүлөсүнүн кайрымдуулук менен алектенгендиги тууралуу айтты. Чындыгында Үмүт булагы кайрымдуулук фондунун иш аракети 1-айым Айгүл Жапаровага таандык. Фонд 2010 жылы эле түзүлгөн. Буга чейин ал мынчалыкка кирдүү иш алып барчу эмес. Мындан 1 жыл мурун иштөөсүнө уруксат берген, демөөрчүлүк кылам деген ишкерлер болду. Алар азыркы учурда оорлуу балдарга жардам берип жатышат, дейт ал. Булак, Коом, Чекит пресс. Кыргызстан аскердик техника алууга 100 миллион доллар бөлдү. Кыргызстан 1 жылда аскердик техникаларды жаңыртууга жана оңдоого баш аягы 100 миллион доллар бөлдү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров мамлекеттик резиденцияда өткөн басма сөз жыйынында айтты.
Чек ара кызматына ок өтпөс чопкутталган унааларды алып бердик. Жакында акчасын которуп, учкучсуз учактарды алып жатабыз. Орусияга акчасын төлөп берип, тик учактар ремонт болууда. Жашырганда эмне? 29 апрелде кагылышуу болгондо асманга учуп чыгар бир тик учагыбыз жок эле. Аскердик техникаларыбыздын көбү жүрбөйт экен, ошонун бардыгын жүргүздүк. Мунун баарын бюджеттик акчага алып жатабыз. Президент Жапаров Кыргызстан аскердик техникасын согуш үчүн эмес, коопсуздугун коргоо үчүн жаңылап жатканын белгиледи. 21 октябрда президент Садыр Жапаров чек ара кызматына зооттолгон 40 автоунаа тапшырган. Туркиядан байрактар, ал эми Орусиядан Орлан 10 деп аталган учкучсуз учактардын келиши күтүлүп жатканы белгилүү болгон. Булак Азаттык-Чекит-Орг. Камчыбек Ташиев: биз Туркиядан байрактар дрондорун сатып алдык. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Туркиядан байрактар дрондорун сатып алганын билдирди. Бул тууралуу бир нече түрк массалык маалымат каражаттары УКМКнын жетекчисинин чек ара кызматкерлерине аскер техникасын тапшыруу аземиндеги сөзүнө шилтеме берип жазып чыгышты. Бирок УКМКнын басма сөз кызматы же президенттин администрациясы мындай жаңылыкты расмий түрдө бере элек. Хаберлер порталы Ташиевдин сөзүн келтирип, буга чейин Кыргызстан аскер техникасын жардам катары гана кабыл алып келген, бирок мындан ары керектүү болгондорду өзү сатып алууга дарамети жетет деп жазган. Бул ирет биз аскер техникасын бюджеттин каражатына сатып алдык. Бүгүнкү күндө мамлекетте ошондой мүмкүнчүлүк пайда болду. Баш аягы 40 бронетранспортерге 300 миллион сом сарпталды деп билдирген Ташиев. Дагы бир түрк порталы бронетранспортерлер байеден сатып алынганын кошуп жазган. Андан тышкары аталган портал Ташиевдин дрондор тууралуу сөзүн кененирээк берген. Учурда Туркия биз үчүн байрактар аскер дрондорун чогултууда. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 5 эле өлкөсүнө сатылат. Кыргызстан ошолордун катарына кирет. Дрондорду жакын арада биздин мамлекетке жеткирип беришет, деди Ташиев. Андан тышкары бул дрондорду башкара турган адамдар Туркияда окутуудан өтүп жатканын кошумчалады. Ташиевдин айтымында Кыргызстан Россиялык Орлан 10 дрондорун да сатып алган. Алар байкоо жүргүзүүгө ылайыкталган. Сөзүн жыйынтыктап, чет өлкөдөн снайпер винтовкалары келе турганын дагы айткан. Кыргызстанга канча аскер дрону жана канча байкоо жүргүзүүчү дрондор алынып келинет, таксандары белгисиз. Ошондой эле буларды сатып алууга бюджеттен канча каражат бөлүнгөнү жөнүндө маалымат жок. 2019 жылдагы маалыматтарга ылайык Украина Туркиядан аскер дрондорун сатып алганда алардын баасы $69 миллион болчу. Анын курамына 6 дрон, 3 башкаруу станциясы жана кошумча жабдыктар кирет. 2 жылдын ичинде баасы өзгөрүшү мүмкүн. Булак Кактус Медиа. Орусия Талибанны террордук уюмдардын тизмесинен чыгарышы мүмкүн. Орусия Талибан кыймылын тыюу салынган террордук уюмдардын катарынан чыгарууга умтулат. Бул тууралуу өлкө президенти Владимир Путин Валдай клубунун планердик жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Ошол эле маалда Путин алгач мындай кадамга Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши барышы керек экенин белгиледи. Орусия бийлиги кыймылды расмий түрдө тааныбай туруп, анын мүчөлөрү менен Москвада бир нече жолу жолугушууларды өткөргөн. 20 октябрда Орусиянын Борбор шаарында Талибан кыймылынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда Ооганстан боюнча Москва форматындагы консультациялардын жыйыны өткөн. Анда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Ооганстандын жаңы бийлигинин эл аралык аренадагы макамына карабастан алар менен өз ара аракеттенүү керек экенин белгилеген. Талиптер августтун ортосунда Ооганстандын дээрлик бардык аймагын, анын ичинде баш кала Кабул шаарын өз көзөмөлүнө алышкан. Ага чейин алар коалициялык өкмөт түзүү жөнүндө өлкө бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишкен. Бирок бийликти басып алгандан кийин кыймылдын өкүлдөрү коалиция түзүүгө муктаж эмес экенин өкмөттө өз алдынча түзө башташкан. Алар Ооганстанды Ислам Эмираты деп жарыялап, анда диний көзөмөлдөгү светтик бийлик болоорун билдиришкен. Батыш өлкөлөрү Талибанды Ооганстандын мыйзамдуу өкмөтү деп тааный элек. АКШнын президенти Джо Байден талиптер бул үчүн узак жолду басып өтүшү керек экенин билдирген. Талиптер 1996 жылдан 2001 жылга чейин Ооганстанды башкарып, аны Ислам Эмираты деп жарыялашкан. Анда алардын өкмөтүн 3 гана өлкө — Пакистан, Сауд Арабиясы жана Бириккен Араб Эмираттары тааныган. Булак Политика Клиника. Нурсултан Назарбаевке кыргыздар кандай белек берген? Портрет үчүн штрихтер. Лидер документалдуу фильминде Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев эсинде калган мамлекет башчыларынын белектери жөнүндө айтып берген. Биздин подсоветтик республикалар белектерге кызыгышат. Мисалы, Бердымухамбетов Түркмөнстандын президенти Ахалтекин жылкысын белекке берген. Кыргыздар дагы жылкыларды белекке беришет, деди ал.